Так, достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде марафонубуздун экинчи күнү. Биз биринчи күнү 20 доллар менен баштаган элек и бүгүн биз сиздер менен соода кылабыз. Как обычно, достор, балансыбызды марафонубузга жетишибиз керекпиз, достор, да, 1000 долларга чейин. И бүгүн биз ушундай аккуратно риск менеджмент, money менеджмент менен биз 1000 долларга жетишибиз керекпиз, достор, да. Итак, бүгүн бизде бот менен соода болот также, и также өзүбүздүн анализибиз менен дагы торговля кылабыз, да. Ушундай бир сигнал менен соода кылабыз, достор. Telegram AI Trader KG менен азыр бизде сигнал как раз эми келейин деп калыптыр. Көрүп тургандай деле бир нече мүнөттүн ичинде сигнал келет деп турат, даяр болуңуздар деп турат. И ушул жерден биз азыр сигналыбызга даяр болойлу, достор, да. Биринчи сделкабызды 10 долларга ачабыз и скорее всего 5 мүнөткө сигнал келет, да. Бизде бул жерде акыркы сигналыбыз минус болуптур, да, 5 мүнөткө келди. Австралиец, канадецтен жогору деп турат 5 мүнөткө, достор. Австралиец, канадец валютная парага киребиз и 5 мүнөткө, достор, потенциал бул жакта жогору деп көрсөтүп атат, да. Ошондуктан жогору ачабыз, достор. Если 1 мүнөттүк таймфреймди байкап көрсөк, в целом бул жерде тренд восходящий эле болуп атат, да. Если сигнал жогору болуп келе турган болсо, анда биздин максатыбыз жакшы точкадан кирүү, достор. Где-то бир 30 секундка чейин анализдеп, күтүп туруп, анан сделкага кирсек болот, да. Если сигнал жакшы анализ менен, настройка менен келсе, да. Мисалы, мынакей, ботко киребиз, бул жерде валютный пара и информациялар жазылуу, да, мынакей. Валютная пара жогоруга канча мүнөткө ачабыз и активдин баасы, да, мынакей. Котировка 93 тире там 107 экен, да, мынакей. 93 тире где-то 100, да, мынакей. Ушул жактарда график уже сигналды берди, жогору ачыш керек деп. Биз көрүп тургандай деле график 1, 2, 3 свеча менен астыга түштү и как раз ушундай моменттерде астырактардан биз киришибиз керекпиз, да, где-то бир 30 секунд күтүп туруп, да. Если график уже кыйла эле көтөрүлүп кетсе, да, если биржевой котировка өзү негизи бул рынок, оригинал котировкаларда рынок бат жылышы мүмкүн, и быстрый скачоктор да болуп кетиши мүмкүн. То есть бир свечадан эле кыйла эле көтөрүлүп кетип калышы мүмкүн, да, үстүгө. Если андай момент болуп калса, биз кое турабыз. Даже сделкага кирбей деле койсоңуздар болот, да. То есть сиздер дагы ушу бот менен кантип иштешти өзүңүздөр дагы мындай өзүңүздөрдүн системаңыздарды коюшуңуздар керек, да. И также мынакей бизде технический анализ бай, скользящий средний 98-100%, кыймыл потенциалы 0% 1% деп турат, жана трендтин күчү деп турат. Мынакей трендтин күчү 60-64% болуп көрсөтүп атат бул жакта. То есть жасалма интеллект 60-64%ке уверен, что бул жакта график жогору кетет экендигин, да. Кээде момент болот 80% болуп көрсөтөт, 90% көрсөтөт, да. И ошондой моменттерде деле сиздер да кирсеңиздер болот, да, сделкага. Ошон үчүн байкайбыз, достор. И бул жакта также мынакей анализ AI трейдер KG жасалма интеллект системасында жана 27 индикаторду негизинде колдонулат и көрсөтүлүп, анализделип, анан сигнал берилет экен, достор, да. Вот бул информацияны сиздер боттон алып көрсөңүздөр болот, да. Ботту кантип алыш керек, боттон кандай сигнал менен торговля кылыш керек, мен азыр силерге көрсөтүп атам. И кантип кошулуш керек деп сурап атсаңыздар, достор, биздин Telegram ботубуз, да, мынакей VIP AI Trader KG кошулуш үчүн сиздер могуреки AI Trader KG торговый сигнал дегенге катталышыңыздар керек болот. Бул ссылкасы комментариянын башында калтырып коемун ботко да, же болбосо видеонун описаниясында болот, достор. Ошол жактан өтөсүздөр, с нуля регистрация өтөсүздөр, достор, таза регистрация өтүп, и ошол счетуңуздарга, ошол аккаунтуңуздарга болгону 20 доллар салсаңыздар эле бот доступ берет, достор, да. Обязательно биздин реферальный ссылкабыздан, ачык эле айтамын, реферальный ссылкабыз менен сиздер регистрация өтүшүңүздөр керек болот, да. И пожизненно, получается, бул жакта сиздер ботко доступ аласыздар, жана OTS котировкалардан анализ алып турсаңыздар болот, криптовалюта жана алтын, серебро жана башка көптөгөн котировкалардан сиздер сигнал алсаңыздар болот, да. И также, достор, бул жакта бот сиздерге сиздер түшүнүшүңүздөр керек, бот өзү негизи мындай прям 100% эле бардык эле сигналдары плюска жабыла бербейт, достор. Арасында да 3
4 сделка подряд минус болушу мүмкүн достор, потому что адам деле ал минустарды совершать этет и жасалма интеллект деле ошол нерсени совершать этет да. Бирок сиздер сигналды бирөөдөн күтпөй эле өзүңүздөр деле алып өзүнчө деле соода кылсаңыздар болот да, боттун сигналдары менен да. Так, биринчи сделкабыз биз $10 ачкан элек, бизде дагы 55 секунд калды. Көрүп турганда деле графигибиз бизде бир кичине астыраак түшүп кетти да. Күтөбүз достор. Если бул сделка минуска жабылып кала турган болсо, биз экинчи попытканы колдонобуз достор да. Экинчи шанс болот, биз $20 ачабыз достор. Если экинчи шансыбыз дагы минуска жабылып кала турган болсо, анда соода бүгүнкү күндүкү лимити түгөнөт достор да. Дальше соода кылбайм. Если дальше соода кыла турган болсом, рынок мисалы бүгүн начар болуп калышы мүмкүн. Потому что бүгүн бизде понедельник да, рынок өзү ушундай волатильный болот. Понедельник и пятница күнү да. Биз күтөбүз, кийинки күнү келебиз, рынок жакшы момент болуп калганда ошондо келип дальше экинчи күндүн лимитин колдонуп соода кылып раскруткабызды дальше көтөрүп кетишибиз керек болот да. Если биз азыр дальше торговля кыла бере турган болсок, рынок биздин анализибизге поддаваться этпей калышы мүмкүн, потому что рынок күн сайын, ар бир саат сайын и кээде ушинтип өзүнүн бир какой-то бир стратегиясын, кыймылын өзгөртүп турат да. Рынок ар кайсы күнү ар кандай болот достор. Мисалы бүгүн понедельник и рынок өзү ачылышы күнү да бүгүн. Ошондуктан бизде ушундай минустар болуп атат бул жакта да. Мынакей биринчи азыр сделкабыз минус болду. Буга чейин дагы бир сделка минус болуптур эле да. Вот, давайте эми азыр үчүнчү попытка болуп атат. Азыр бул жерде ботубуз сигнал берет. Көрүп турганда деле бизде кошумча кирүү үчүн суммаңызды даярдаңыз дейт. Баштапкы суммадан 2 эсеге. То есть биз азыр минус кылган суммабыздан 2 эсеге ачышыбыз керекпиз да. $10 болчу эле, азыр мен $20 ачам. $20 менен мен $10 кайтарамын, плюс $3.80 плюска чыгып кетет экенмин да. Жок, бул жакта 69% болуп калыптыр. Башка мисалы валютный парага кирсек, менде 92, кээ бирөө аккаунттар, мисалы если стандартный болсо, новичок болсо, анда 85, 82 болуп калышы мүмкүн да. Вот ошондуктан азыр сигнал бергенден валютный парасын күтөлү да. Дагы бир жолу сигнал келди. Аут канадецтен жогору 2 мүнөткө ачабыз деп сигналды жөнөттү да. Так, 2 мүнөткө ачамын жогоруга. Все, кеттик достор. Бизде көрүп турганда деле скачок болуп башталды эмиден. Биздин RSI'быз дагы бул жакта зона перепроданностьдан секирди достор. И как раз ушул моментте биз жогоруга ачып атабыз достор. Давайте байкайлы. Экинчи опционубуз кандай болуп жабылат экен? Если бул плюска жабыла турган болсо, биз дальше $17 ачат экенбиз да. Биз $20 могул $20 кайра ордуна коюп коюшубуз керекпиз да счетубузга. И потом уже бунун прибылин $20дагы $17 биз дальше соодага жумшайбыз достор да. Итак, экинчи сделкабыз плюска жабылды. Евро японская иена деп мен туура эмес ачып алыптырмын достор. Дагы бир жолу так, получается мен туура эмес ачып алыптырмын сделкамды. Аут канадецтен ачышым керек эле. Но бул жакта деле плюс болду достор да. Евро японская иенадан да плюс болду. Валютная парадан адашып калыппыз. Так, давайте кайра $18 өтөбүз и $18 биз дальше соодабызды улантабыз достор. Сигналды күтөбүз. Бул жакта аут канадец дагы сделкабыз минуска жабылды деп көрсөтүп атат. Бирок бизде бул жерде жабылган баасы 0.93, 0.85 деп көрсөтүп атат. Бул жакта возможно бизде бул жерде возврат болушу мүмкүн эле да. Возврат болушу мүмкүн эле. Но биз бул жакта ачпай калдык и результатты жакшы мындай точностью көрө албай калдык достор. Ладно, давайте кийинки сигналыбызга даярданабыз. Мынакей достор, эми евро японская иенадан азыр сигнал берилип атат. Вверх 5 мүнөткө деп жогору. Так, мынакей евро японская иена достор. Так, 5 мүнөткө $18 жогору ачат экенбиз да. Мынакей вверх болуп чыкты. Все. Эми туура болуш керек достор. Так, бизде бир минус, экинчи сделка плюс. И азыр бизден үчүнчү опционубуз дагы Кудай кааласа плюс алып келсе, биз уже балансыбызды
$22-23 көбөйтүп коет экенбиз достор да. Акыркы сделкабыз жабылышына 5 секунд калды. Көрүп тургандагыдай эле 3, 2, 1, 0 есть достор. Плюс 124 болуп калды счетубуз. Дальше достор 33 долларга ачабыз. 33 долларга кийинки сделкабызды так, давайте ботко кирели. Так, меники лично плюска жабылды, но бот сделкабыз минуска жабылды деп эсептеп атат да. Мисалы мынакей. Дагы эки суммаңарды эки эсе көбөйткүлө деп жөнөтүп атат. То есть заранее если кээ бирөөңөрдө минус болсо, балансыңарды эки эсе көбөйткүлө деп бул жакта уведомление берип атат. Но меникинде көрүп тургандагыдай эле азыр сигнал вообще негизи сделкам плюска жабылды да. Кээ бирөөдө возможно минуска жабылып калышы мүмкүн бул жакта. Ошондуктан бул жакта уведомление болуп атат балансынын суммасын эки эсе көбөйткүлө деп да. Ладно, давайте кийинки сделканы даярданабыз. 2 мүнөткө ачабыз. Так, сигналыбыз келди. Евро японская иена вниз 2 мүнөт достор. Ушул эле котировкадан евро японская иена 2 мүнөткө сатабыз достор. Так, мынакей подъем болду. Ушундай пиктен 2 мүнөткө сатып калайлы достор. Евро японская иенадан биздин сигналыбыз плюска жабылды достор. Итог бизде 1 минус и 3 плюс болуп атат. Итого балансыбызды плюс-минус достор 51 долларга уже көбөйтүп койдук достор. 51-53 долларга да. Жакшы результат. 3 сделка менен, даже 3 эмес, 4 сделка менен да. 4 сделка алдык боттон и 1 минус 3 плюс болуп атат достор. Эми дальше достор биз 1% от депозитадан соода кылып турсак болот да. Пока биздин лимитибиз келмейинче да. Биздин лимитибиз уже эртеңки күн болуп калат. Вторник күнү биз башында пробовать этсек болот да. Анти-мартингейлди колдонуп же болбосо жөн эле фиксированный сумма менен торговля кылсаңар болот да. Но лучше всего достор сигналдар мисалы 2-3 минус подряд болуп калганда, ошол сигнал минус болуп калганын күтүп туруп, анан кийин 4-чү, 5-чи, 6-чы сделкаңарга кирсеңер болот да, боттун сигналы менен мисалы. Вот, ошондой раскрутка кылып счетуңарды 1000 долларга жеткизип алсаңар болот да. Дальше уже силер өзүңөр на усмотрение соода кыласыңар. Дальше силер 1000 доллардан уже 5000 долларга же 10 000 долларга дагы жетсеңер болот да. Если 100 доллардан силер 1000 долларга жетип атсаңар, значит 1000 доллардан 10 000 долларга чейин жетсеңер болот да. Дальше достор биз ушу 1%тен ачабыз. 1% от депозита болгондо, давайте моундай кылып санап көрөлү. Процент да. 1%ке ача турган болсок, биз 1 доллар 53 центке ачат экенбиз достор да. Мынакей. Ушул жерде бизде көрсөтүп турат да, мынакей. Кааласаңыздар могуну бассаңар эле, кааласаңар сумманы жазсаңар болот, же могуну басып койсоңор процент болуп калганда биз бул жерде 1%ке ачам деп коюп койсоңор, 1%ке общий суммаңардан, балансыңардан кемитип 1%ке ачып берет да. Мисалы мынакей евро японская иенадан эмес, давайте башка котировкадан. Мисалы мынакей австралиец, канадецтен мен бир сделка ачамын да, 1 мүнөткө сатууга. Всё, бул жакта 1%ке расчеттонуп суммага коюп берди да. 1,53 центке да. Вот. Ушундай достор. Бизде бүгүн эфир болот. Эфиримизде баардыгыңыздарды күтөм достор. Эфир бизде кечки саат 9:00 башталат. 9:10 да. Биздин VIP чатыбызда соода бүткөндөн кийин да. Обучение и так далее биздин телеграмыбызда бар достор, VIP каналыбызда по трейдинг KUG сигналы деген ушул жакта мен өзүмдүн сигналдарымды, сделкаларымды ушул жакка жөнөтүп турамын достор. Всё, сурооңуздар болсо достор, жана обучение алгыңыздар келсе, ссылканы өтөсүңөр. Ссылка видеонун описаниясында же комментариянын башында болот. Ошол жактан өтүп, катталып, жазып, үйрөнөм деп жазсаңар болот да. Вот, и мынакей биздин акыркы сделкабыздагы так 10 секунд, и бул сделкабыздагы плюска жабылат экенби же минуска жабылат экенби? 3, 2, 1 и есть достор, плюс. 5-чи сделкабыз плюска жабылды достор. Ушундай результат кичине болсо дагы результат кылдык достор. 5 эле сделка менен эле результат кылып койсо болот да. 5 сделкадан нары уже лудомания и уже азарт болуп кетет достор. Всё, сиздер баарыңыздарды эфирде күтөм. Кечки саат 10:00 башталат. Всё, всем ассаламу алейкум.